Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Бүгүнкү чыгарылыш сиздер үчүн өтө кызыктуу болот. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп турабыз. Мынакей ушул сиздер көрүп турган заңыраган тамды бардык шарты менен 20 сотик участогу менен өзүңүздөр көргөндөй ушундай алма багы менен бардык баня, бильярдный зал, кыскасы туугандар өзүңүздөр көрүп багыңыздарды бересиздер. Ушул тамды мен сиздерге тартып бардык маалыматтарды алып берем. Андан кийинки да кызыктуусу туугандар, ким эгер бабыз келишип кала турган болсо, өзүңүздөр көргөн ушул лимузинди дагы подаркага кошуп берем деп жатат туугандар. Анда эмесе видеого лайк басып турасыздар. Тамга кызыккандар болсо видеону көрөсүздөр. Дарегинен да көңүл буруп коюңуздар. Дареги бул көчө туугандар Южная 52Б даректе. Дагы бир тактап түшүндүрүп берип коеюн. Кирова көчө менен Советскийден өткөндөн кийин акыркы Южная көчөдөн эле күн чыгышты көздөй кайрылганда 3-чү там. Бул жагы да ушундай тупик көчө, ашыкча машиналар кире бербейт. Өзүңүздөр көргөндөй айланада бардыгы чоң-чоң особняк тамдар, ошолордун катарында бисмилла деп киргенде бизди мынакей кожоюн күтүп турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Келип калдык биз ошентип. Жакшы. Анда эмесе биз тартып баштайлы. Мен суроолорду берип баштайм, Кудай буйрса сиз так маалыматтарды бересиз. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй бул жерде кирип келгенде эле навес. Жердин баары жакшы цементтелген, тегерен баары ёлкалар. Бардык кызыктар астыда. Байке, сиз атыңыз ким? Жанбек. Жанбек байке. Бул жерде эмне деп атат элес? Бул жерге 20 тонна көмүр батат. 20 тонна көмүр батат. Кирип келгенде эле сиздерге бир өтө кызыктуу болгон нерселеринен тартып берейин дедим. Туугандар, караңыздар. Көмүрдү ичинен алып жага берет. Бул жерге мына воротадан келип эле машина бул жерге төгө турган болсо, бул жерден ичине түшүп кетет, подвал болуп. Ал эми топкага нар жакта эшик бар экен, аны да көргөзүп беребиз. Нар жактан эле көмүрдү ушул жерден алып жагы берет. Өтө мындай ыңгайлуу проект ойлоп тапкан экенсиз да. Бул ёлкалар аябай бийик го. Өтө бийик экен, сонун экен. Бул там кайсы жылы салынган негизи? Бул тамды 90-жылы майда фундамент койгон, 92-жылы кирген. 92-жылы, Бул ёлкалар да ошол жылдан бери? 92-93-жылы. 92-жылдан бери ушунчалык бийиктикте өсөт экен. Анда эмесе биринчи огороддон баштайлы, жүрүңүз. Бул участогуңуз жалпы 20 сотик дедиңиз, Ооба. 70 түп алма бар. Алма, алмурут. 70 түп алма, алмурут бар экен. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы алып берем алмалар. Ёлканы караңыз. Аябай бийик экен. Андан да кызыгы туугандар, бул жактан азыр сиздерге алма сактоочу холодильник бар экен. Бул жакта погреб бар. Погреб, очокканалары. Мына погребдерде. Биякта погреб да бар, Погреб бар. Погреб бар. Кыскасы туугандар, бул үйдө бардык шарттарды көрүп аласыздар. Банясы, пары, бассейни, алма сактоочу, холодильниги, туалет. Бул сырттагы туалет. Ана бул жакка отун сактайм. Отун сактоочу жай. Холодильникти бир көрөлүчү. Өтө бир терең ойлонуп салган экенсиздер да анда баарын, 20 тонна. Охо, мынакей туугандар. Караңыздар. Бул холодильник бүт азыр рабочий состоянияда, Ооба. Канча тонна батат ушул жерге? 20 тонна алма батат. 20 тонна алма батат. Бул кондиционерлери бар иштейт. Ооба. 20 тонна алма батат экен туугандар. Мотору бул жакта. Мына. Мына мотору турат экен. Ушул жерден бир отундар. Бая унутта калып калбасын, суроо берип кетейин. Сиз жалпы канча алма бар дедиңиз? 71 түп. 71 түп алма, Алма, алмурут. Алма, алмурут. Ушул жерге сактап коесуз. Ооба. Жалпы болжол менен канча тонна алма аласыз бир жылда? 8-9 тонна алма алам, эгер үйшүк албай, мындай жакшынакай болуп эмес. 8-9-10 тоннага чейин сактап коесуз. Эгер сатып алып сактап койсоң,
Fevral Mart'ta 70-80 сомдон сатып жүрсө болот алманы. Мынакей туугандар, караңыздар, мен силерге ушерге бир көңүлүңүздөрдү бурдурайын. Бул жерден бир жакшы болгондо 10 тоннага чейин алма ала турган болсо, дагы 10 тонна алып койсо, дагы бир 10 тонна кошо турган болсо, бул жер алмаңыздан эле өзүңүздүн бул огороддон үзгөн алмадан болжол менен бир 400 миңден 800 миңге чейин киреше киргизет экен. Ал эми сырттан ала турган болсо, дагы бир 10 тоннадайды. Актан да бир 400-500 миңдей пайда түшүрсө болот экен да. Кыскасы туугандар, мынакей бул үй под бизнес деп да айтсак болот. Бизнеси бар, даяр. Холодильниги бар, алмаларын үзөстөр, саластар. Жылына мындайча айтканда бир миллион тегере киреше берет экен да. 600-700-800 миң. 600-700-800 миң киреше бере турган болсо, бул тамды ушул холодильник алмасы менен өзү актап кетиши мүмкүн экен да. Мына мына жерде насос бар. Насос. Центральный суу, центральный канализациясында киргиздик. Бул жерде мына насос иштеп атат. Туугандар, буну да баса белгилеп коелу. Бул көчөгө центральный канализация, центральный водопровод кирген. Көчөдөн тартылып келип, бул жерде люк турат даяр, Ушул жерге эле кошсо эле баары даяр. Аркасынан. Эми караңыздар туугандар. Бул жагында ушундай тапчан, суунун боюнда. Бул жерге келип тапчанда суунун шарыллаган үнүн угуп жата турган болсоңуздар, өзүңүздөр билесиздер, бул суунун шаркыраган үнү нервди успокоить этет. Аябай пайдасы чоң. Түмеле бир бейиштегидей болуп суунун жээгинде тапчанда жатат экен да. Сонун экен туугандар, караңыздар. Убагында чын эле астына там салбаган там болгон экен да убагында. 90-жылдар салсаңыз өтө бир келишкен тамга мээнет кылган экенсиз. Мына бул жагы туугандар айтып аткан алма багы. Астында да алма бак бар. Анан бул жакта 40 түп алма, 40 түп кара өрүк бар. 40 түп алма, 40 түп кара өрүк. Өзүнчө эле фазенда экен да бул жак. Жаңгак бар. Жаңгак бар экен 2 түп. Ушул жерге келип эле фазенда карап, суунун жээгинде тапчанда жатып жашай турган там экен туугандар. Кызыктын баары астыда, видеодон алыстабаңыздар. Мына сууду бул жерге алып келип койгон, эми кошуш керек только мынерден. Бул жерде водопровод, бул жерде дагы бир люк бар экен, Мынакей тияктан көчөдөн келген бир люк бул жерге, мындан алып дагы нар жакка 2 запасной люгу менен. Үйдүн люгун канализация, водопровод берден кошуп коесуздар. Наркы огород жактагы запасной канализация, водопроводду ал жакка дагы улап кеткен экен. Мына туугандар, бул видеого лайк баспай кое албайсыздар го туугандар, чын эле. Таласта ушундай там бар экен, мен деле билбептирмин ушунчалык жер экенин, саду менен. Тамдын сыртын караңыздар. Ушундай бир дизайнда мраморный крошка кылып, таштар менен чаптап, аябай келтирген экен. Бул өзү проект, кыргыз проектпи? Жок, Прибалтийский. Прибалтийский проект экен туугандар, Прибалтийский. 4 уровень. 94 уровенде. Туугандар 4 уровенде. Эзиңиздерге да салып коелу. Баарын тартып беребиз Кудай буйрса. Буягында малиналар бар экен, Мына туугандар. Караңыздар. Фасадты караңыздар. Мына ушул жылга чейин канча вид сынын кой бербей атат. Бул 90-жылдары эмне деген особняк болгон экен да. 90-жылдары чын эле кыргыздарда мындай проектилерге архитектурасы жетишелик болсо керек. Прибалтийский проектиде жакшы салган экен. Азыр үйдүн ичине киребиз, Кудай буйрса. Баня жактарындагы, бассейн жактарында көргөзүп коеюн туугандар, мынакей. Бул жагында туалети, ваннасы. Бул жагында болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар. Охо. Бассейн, кайдыгы бассейн го бул, Бул жагында баары кафелденген. Банясы, сухой пар мына жагы. Сухой пар. Мынакей. Кухня аркылуу дагы туалет, баня аркылуу кухняга кирип кетсе болот экен, чоң тамга. Ошондой эле нары жагында дагы негизги эшиги дагы бар. Бул жак кухнясы. Бул эмеректердин баары калат деп атасыз, Баарын калтырам.
Кыскасы чамадан менен келип эле жашайт экен да. Ооба. Мына өзүңүздөр көргөндөй эч бир нерсени алып кетпейм деп атат. Киребеш. Мына чоң тамгада өтпөйсө болот. Бул жерде чакан холл. Негизги эшик мынакей бул жакта экен. Нары кухня жагы менен дагы айланып кирсе болот. Потолок, натяжной потолок. Анда үйдүн ичине баштадык. Бисмилла. Киргенде эле сол тарабында Bir комната бар. bir bölmө. Жалпы үйдүн квадраты канча негизи байке? Ой, жалпы Аябай 201 квадрат. 200 квадраттан ашык. Түз киргенде бул жа зал экен, Ооба. Üstünde da bir zal var. Üstünde de bir zal var. Mebelder bari kalat. Астында да bir zal var. Баа көбүнчө илгери 2 кабат үй салганда залдын баарын 2-нчи кабатка чыгарып койгон да негизи. Силердики ошондой эле баягы терең ойлонуп салынган үй экени билинип турат. Биринчи кабатта негизи залдын биринчи кабатта болгону коноктосконго ыңгайлуу. Бул перекрытие 2 кабаттын ортосунда перекрытие плитадан экен, Ооба. Плиталарды дагы айтып атат белесиз, жакшы плиталарды. Анан бул жака ылдый жагына түшүп. 4 уровенде айтып атканыбыз туугандар, мынакей бул жагына азыр подвалга киребиз. Жана биз айтып аткан көмүркананы силерге көргөзүп берем. Мынакей, караңыздар. Бул жанагы эшиктин алдындагы люктан ошол жака көмүр салынат экен дагы. Мына азыр деле көмүрлөп турат. Берден алып чыгып туруп эле мынакей бул жакта топкасы. Бул жагында гараж. Буну биринчи уровень деп коет. Ал эми экинчи уровенде биз көргөзүп өткөн мынакей ушул залдарды айттык. Анда эмесе биз 3-чү уровеньге өтүп атабыз. Бул сүрөттөрдүн баарын немистер тарткан дедизби? Мен туугандар өткөндө сиздерге бир немиски проектте үй тартып берген элем. Бул сиздин тамыңыздын сүрөтүн дагы ошол немистер тартып кеткен экен, Мына 3-чү уровеньде бул жерде караңыздар. Подвалды кошкондо 3-чү уровень. Бул жер дагы бир малый зал, балкону менен. Балкон жагында көргөзүп коеюн. Мынакей. Солун экен, Бул ошол жылдардан бери тартылган сүрөттөрдүн эч бир өң өчпөй, сыны кетпей, ушундай жээктерин өзүңүздөр көргөндөй молдинг кылып, 3D кылып. Аябай жарашыктуу тарткан экен, чынын жарашат экен үйгө. 4-чү уровеньге өтүп баратабыз. 4-чү уровеньде бардык бөлмөлөр спальный болсо керек, Спальныйлар. Мынакей, караңыздар. Бая мен тартып берген үйдүн проектиси экен. Мынакей караңыздар, охо. Бүт потолокко чейин ушундай. Мебелдердин баары калат мына. Жакшы сүрөттөр менен тарткан экен, кол менен ручной. Өзүңүздөр көргөндөй ушул мебелдер, дивандар баардыгы калат деп атат. Бул жагында дагы бир спальный. Потолокко чейин. Кыскасы 4-чү кабатта потолокко чейин бүт ушундай өзүңүздөр көргөндөй сүрөттөр тартылган. Бул жагында дагы бир спальный. Мынакей бул жакта дагы ушундай көгүлтүр түстө жакшынакай кылып, гүлдүү кылып дуалардын баарын тарткан. Ошондой эле шкафтарды да кошуп кеткен дуалга сонун кылып. Бул дуал эмнеден үйдүн? Кирпичтен. Кирпичтен. Кызыл кирпич. Бүт кирпичтен. Бул баягы регилдери, сма поезттары баары. Ооба, сейсме поезттардын баары коюлган. Ар бир учрятка сеткамак тарткан. Сеткамак бардык архитектурный талаптарга жооп берет. Бул жак балкон чоңураак. Балкон, дагы бир балкон бар экен, чоң. Мынакей туугандар, охо. Анан бул жакта бильярдный зал. Туугандар, бильярдный зал. Тиги бильярд го дейм, жыйнап койгонсуздарбы? Бул бильярд. Мына бильярд орнотуп алып, бильярд ойноп, баняга түшүп, саунага түшүп, алмадан үзүп жеп, чарчаганда суунун жээгинде тапчанга
жатып эс алып, биян карасаңыздар өзүнчө эле фазенда мынакей. Чын эле сонун курган экенсиздер. Сонун курулуп тур. Баарын эле тарттыкпы? Тарттык баарын. Баасына келбейли анда. Канча дейбиз эми бул заңгыраган баасын тамды? эгер лимузинди эметсек 170ке лимузинди кошуп туруп берем. 170 миң долларга эгер ким ала турган болсо, лимузинди подарок. Мына туугандар, 10 метрлик. 10 метрлик лимузинди эгер ким үйдө алып ушул бааңыздар келишип калган болсо, лимузинди подарокко берем дейт. 2005-жылкы. 2005-жылкы лимузин, жаңы эле лимузин экен. Мына туугандар, мен колуман келишинче маалыматтардын баарын эле алып бердим окшойм. Ким эгер ушундай бир жакшы, кымбат, бардык шарты менен өзгөчө үй издеп жүргөн болсо, ушул төмөндөгү номерге чалыңыздар, содалашып көрүңүздөр. Бул тамды мен жана айтып өткөндөй эле жылына 1 миллион сомдун тегерегинде киреше киргизип бере турган там экен. Ошол нерсе менен деле өзүн бир канча убакта актап чыгып кете тургандагы мүмкүнчүлүк бар экен, туурабы? Анда туугандар, бул тамды ушундай жакындарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Там издеп жүргөн бир туугандарыңыздарга жөнөтүп, группаларга жөнөтүп коюңуздар. Жана биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар.